Саламатсызбы? Келиңиз. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Абдан жақсы қызым, рахмат. Акыркы күндөрү көп келчү болдуңуз го. Эмне кылайын, убакыттын ушул бөлүгү мага абдан жагат. Бул сизге. Чоң рахмат қызым. Так. Қызықты ойын көрсөткөнүңөр үчүн рахмат. Эми 15 мүнөткө чыгып тургула. Мен чечим чыгарышым керек. Баягы кара жолтой күнү дүйшен эмне болуп кетерин элестеткен эмес. Ичинен ал өзүнүн шакирттерин колдоп, алар менен сыймыктанып турган, бирок сезимдерин көрсөтө алган эмес. Анткени ал күнү дүйшен сот болчу. Сот деген ким? Дебаттык раундтагы сот дүйнөдөгү эң калыс адам. Ал билбеген, колунан келбеген нерсе жок. Ал эч качан жаңылбайт, эч качан калп айтпайт. Ошондо сот чечим чыгарып жатканда анын башында эмне болот? Биринчи өкмөт менен биринчи оппозицияны салыштырып, кимиси жеңгенин аныкташ керек. Экинчи өкмөт менен экинчи оппозицияны салыштырыш керек. Эки өкмөттү салыштырыш керек. Эки оппозицияны да өз ара салыштырабыз. Эми алыскы диагональ дегени сот биринчи өкмөт менен экинчи оппозицияны салыштырат. Акыры биринчи оппозиция менен экинчи өкмөттү салыштырат. Сот кантип салыштырат бул командаларды? Ошондо ар бир сот дебаттагы сотто принциптерин билиши керек. Адышен тажрыйбалуу сот болчу. Ал кармаган биринчи принцип орто билимдүү жарандын принципи. Кайсы резолюцияга оюн болуп жатса да, сот ал теманын негизги гана маалыматын билет. Мисалы, ал юриспруденцияда окуса да, раунд учурунда терең билимдерин колдоно албайт. Экинчи принцип — кийлигишпөө принципи. Раундка кийлишкенге соттун акысы жок. Дүйшөндүн диний же политикалык ишеничтери раундда спикер айткан нерселер менен дал келбеши мүмкүн. Бирок ал командага ушул себептен эле 4-чү орунду бере албайт. 3-чү принцип — салыштыруу же баары өз алдынча. Команда кандайдыр бир орунду башка командалар менен салыштыргандан кийин гана ала алат. Эгер экинчи оппозиция эки өкмөттү тең жеңсе да, биринчи оппозиция ал жеңишке эч кандай илешпейт. Акыркы 4-чү принцип — калыстык. Сот аргументти баалап жатканда, анын канчалык далилдегенин карап, объективдүү чечим чыгарганга аракет кылат. Өзүнүн досторуна же клубдаштарына жеңишти берип койбойт. Дүйшөн өзүнүн шакирттерине жеңишти берип салса болмок. Бирок Дүйшөн андай эмес. Ал көңүл адам. Ичинде жоопкерчиликти дайым сезип турчу. Ошол үчүн ал жыйналып, жакшы фидбек менен оюнду жакшыртууга кеңештерди бергенге даярданды. Кечиресиң? Туура эмес деми. Бирок баары план боюнча болгон жок. Ошол күн кыйын күндөрүнүн бири болду. Канчалаган оор күндөрдү Дүйшөн башынан кечирди. Шакирттери үчүн канча нерселерди курман кылды. Бир заматта туура кылып жатамбы деп ойлонуп калды. Бирок Дүйшөн бир аздан кийин эмне болуп кетерин кайдан билмек эле. Так. Андан ары эмне болду? Gördüm.
Ушундай жол менен гана силер принципиалдык аргументти далилдей аласыңар. Ушу менен бүттү. Жакшы барбы? Бар жакшы эле, сыймык. Калай тургуламай эле Рахмат. Болгону бир аз күн алып атам. Албетте, бирок батыраак көңүлгө аракет кыл. Болбосо машыгуулардан жыйынтык чыкпайт. Макул, түшүндүм. Кечириз, келгенден бери бир нерсе айтайын деп жүргөм. Сиз натыйжалуу дебат клубун ачтыңыз. Бул система мага аябай жакты. Бирок дагы деле аягына чейин түшүнө албай жатам. Кантип кылдыңыз? Оңой эле. Эгер дебат клубун сен мектепте же университетте ачкың келсе, анда алардын башкармасына барып, уруксат алышың керек. Андан уруксат алып, так графикти түзүп алышың керек. Качан кайсы аудиторияларды жолугушууга бере алышарын. Иштеп жаткан дебат клубтардын колдоосун ал. Алар сага машыктыруучуларды берип, окуу процессине жардам берет. Рахмат. Бул эмне? Бул биздин дебат клубунун мүчөлөрү. Булардын бардыгы дебат клубтун өсүшүнө салым кошуп келишет. Байкасам, кээ бирлеринде белгилер бар экен. Спикер, логист. Ошондо силерде өзүнүн милдеттери менен бөлүнгөнбү? Сен бизге өтүп кеткениңе жакшы болуптур. Чындап эле силерде анча эмес болушу окшойт, э? Эми бизде кечириз, алардыкы. Андай иш эч качан жакшы болбойт. Биринчиден так структура болуш керек. Команда координаторлордон турат. Алардын бири башка клубтар менен дайыма байланышта болуп туруш керек. Аларды тышкы координаторлор деп коет. Жана ички тартипти сактаган адамдар ички координаторлор. Башкы машыктыруучулар бар. Алар спикерлердин даярдыгына жоопкерчиликтүү. Маанай жараткан адам барбы? Ким? Маанай, Биздин оюбузча клубтун жакшы иштешине андай адамдардын бизге кереги жок. агандай жоруктар жасаганда силер дебат клубунан кетиресиңер. Көбүнчө үй ишин аткарбаган үчүн. Үй тапшыруу үчүн айдайсыңарбы? Эскертүү беребиз. Ооба, бирок ошол эле системаны өзгөртүп туруп басып. Бул биздин эрежелер. Сен бул жакка жеңиш үчүн келдиң, туурабы? Ооба. Анда азыр барып эс ал. Кийинки тренингке даярдан. Бир аздан кийин баштайбыз. Келгиле, бул жигитти күмөн саноосу менен жалгыз калтыралы да кийинки өтө берели. Үмүт үзүлүү кандай экенин билесиңерби? Мындан ары баарын көзөмөлдөп тургандай түргөсөтө албай калган учур. Анан башындагы жалгыз ой, ушунун баары батыраак өтүп кетсинчи. Өзү жаш болгонуна карабастан, Бема бул абалга туш болуп көргөн. Ата энеси ажырашып жатканда, мурунку тажрыйбасын билген. Бул жан дүйнөсү ооруткан сезимден качуунун бир эле жолу бар. Ал уйку. Бул абалында үйдү айрыкча көргүсү келген эмес. Кээ белгисиз күчтөр аң сезими менен башкарып турат. Сен өзүңө ээ боло албайсың. Денең сезимдерине кана баш ийет. Бермек билген. Эгер кайрадан ошондой болсо, уйку жөнүндө унутса болот. Кымбаттуу үй, бүгүн сонун болду. Биз аргументацияны үйрөндүк. Бул эмне? Бермет менен Сыймыктын жаңы тараптарын таанадым. Демек, бул жерге жазып жүргөн турбайбы? Бермет көрсө аябай таланттуу экен. Ал аябай козырдайт экен. Анан Сыймыкта бар, ал бой көтөрүп баарынан кыйын сыяктуу көрүнгүсү келет. Бирок ал ичин дайындай эмес деп ойлойм. Мен өзүмдүн максатыма
эч нерсе карабастан жетем. Мен жашыр төгүндөй албай жатам. Көбүрөөк машыгыш керек. Алардан артта калгым келбей жатат. Ошолор менен көбүрөөк машыксам. Мен бүгүн 3-орунду алдым. Сыймык мени оңдоп койбосо, утуу бере алмакмын. Эмкиде Азамат менен төгүндөрдү дагы бир жолу өтүп коюш керек. Ура! Бермет бүгүн раундда жеңди. Дурус. А биз Сыйма, Бем болуп жаш команда болуп окшойбуз. Алар менен көбүрөөк убакыт кечирсем. Жанагы пикник сонун өткөн. Дагы менин үстүмө шири төктү. Баягыда Бема Сыймык туурап баштагандачы. Такыр окшошканбыз. Эң мыкты Алтай. Кызык. Мен аларга көнүп калган окшойм. Менин досторум пайда болду окшойт. Мен бир гана ушул жерден өзүбүздүкү деп кабыл алышат. Ушул жерде гана мен өзүмдү жай сезем. Мен алардын бактылуу болушун каалайм. Бактылуу. Бермет акыркы убактарда өзгөрүп кетти. Атам мага эскертүү берди. Мен тиги экөөнүн аябай артта калдым окшойт. Түнүктөн бери биринчи жолу эскертүү алдым. Акыркы убакта мен өзүмө ишенбей калдым. Мен аябай бөлүнчү адам. Баштапкы максатымды унутпашым керек. Балдар мени колдоп койсо экен. Мен дебатта мурункудан жаманыраак ойноп калдым окшойт. Аларга кантип айтсам? Ошолор үчүн деп ойлоп жатам. Болбосо эмне кыларын билбей калдым. Керексиз нерсеге аябай эле көп убакыт корото баштадым. Bemay. Ne oldu? Çuval. Мен кешіп қойшы апа. Мен тура қалып жатам деп ойлағам. Бірінші жол мен қылған еш жақсы жүріп баштады. Ошон үчүн барын өзім қылам деп ойлағам. Бірақ мен жаңылып тұрмын. Жөн жерден сізді танытып алдым. Достарым мені де ұрышып кеттім. Мен жөн ғана бір оғылым келген. Мен не қыларымды білмей тұрам ба? Мен шаарга жаңы келгенде бактылуу, бакубат, жашоонун өткөн сага окшогон кыз элем. Бирок ал жашоо мен ойлогодой оңой болгон жок. Колго тийген иштердин баарын иштедим. Канчалаган кыйынчылыктардын башыман өткөрдүм. Кандай болсо дагы бутка туруп жашообуз өзгөрүлдү. Оокат деп жүрө эле сени коргойм деп жаңы чыккан нерселерге көңүл бургум келген жок. Ошого сен дебат, юриспруденция дегенде сенин башыңан менин башыман өткөн кыйынчылыктар өтпөсүн деп сени кыйналбасын деп эле каршы чыккам. Бирок жаңы заман жакшы мүмкүнчүлүктөрдү алып келди. Сен ошолорду колдонушуң керек. Мен каталарды кетирип жатканда жанымда жардам, кеңеш берем деген адам болгон эмес. А сенин жаныңда мен бармын го. Сенин досторуң бар. Бир нерсе болбой калат деп коркпо. Эң башындагысы ал дагы жүрөгүңдөгү отту өчүрбө. Сен баштаган ишиңди аягыңа чыгарышың керек. Аракетке берекет дейт кызым. Илева. Сүйүү деген кандай гана таң калычтуу нерсе. Аябай назик, аябай ийкемдүү. Бардык нерседен сүйүү үчүн илхам ала алабыз. Бермет өзүн аябай күчтүү сезип турду. Анткени ага көптөн бери жетпей жатканын сезди. Сүйүүнү. Бирок Бема анчалык ийгиликтүү эмес адамдар бар экенин, аларга колдоо көрсөтүлбөй калганын билген. Жана аларга жардам бергенди каалаган. Қандай? Отырсам болобу? Кел Бема. Не жаңы? Мен сүйлөшкөнгө келдим. Мага келдиң да. Ооба. Сен бул жакта экен. Жептип сүйлөчү. Сен мен бул жерде экенди кайдан билдиң?
мен үйді сындыр салдым. Сен айтшы елең ғой, бұл жақсы көрім деп. Ай, не oldu? Кешіріп қойшы мені. Мен саға құр сөйлеп, әділетсіз мәміле қылып келгем. Түсінсең азап. Мен ешқашан достарым болған емес. Мен үшін бұл жаңа нәрсе. Білген бір нәрсем, сен жана дебат кылгың менин жашоомдогу эң жакшы окуясыңар. Муну жөн гана мени кечирсин деп айткан жокмун. Бул чындык. Сага аны биз аябай аз айтат экенбиз. Экөөбүздүн отуруштарыбызды кайра кайтаргым келет. Сен мага ишенбей коюшуң мүмкүн, бирок баары жакшы. Мен ошону каалайм. Рахмат аза. Эмне кылабыз? Жанагы менен. Аны мен сүйлөшүп акылына жетүү керек. Аргенч, андай батып кылуу. Кеп аргенде эмес. Биз жаман ойгондо дагы эмес. Кеп биздин ичибиздеги коркунучтарда. Арген такырман эле эмес. Ал бир гана биздин даяр эмес экенибизди көрсөттү. Биз сезип жаткан нерсени сыймыктагы сезип турат. Бирок ага колдоо, жардам керек. Келе жаткан турнирдин максаты кубок эмес. Биздин досубуз болсун. Эч качан кол түшүрбөш керек. Ооба. Дебатта болуп өткөн көптөгөн окуялардын бири. Ал окуялар ар бири бул адамдардын жашоосу. Алардын баары ушул жерде сакталып келет. Сыйкырдуу нерсе бул жакка келип баарын көрүү. Ушул жүздөрдү, жеңиштерди, жеңилүүлөрдү. Бул окуялар бизге, урпактарга эскерүү катары калтырылган. Биздин каталарыбыздан үйрөнүп, биздин жеңиштерибизди ашып түшкүлө. Менин эң жакшы көргөнүм бул окуяларды кичинекей балдарга айтып берүү, жана алардын көзүндө жанган чечкүндүлүктү көрүү. Алардын жүрөгүндө жанган отту сезгенди жакшы көрөм. Анткени ал жакында жаңы жылдыздын жана турганын билдирет. Бул текчелердин бирине ал адамдын да окуясы түшүп калышы мүмкүн.